Бүгүн 23 февраль ата мекенди коргоо күнү. 1918 жылы дал ушул күнү Кызыл гвардия отряды Германиянын аскерлерин алгачкы жолу жеңип алган. Бул жеңиш Кызыл армиянын туулган күнү деп аталып калган. Бул күн Кыргыз Республикасы эгемендик алганга чейин Советтик Кызыл армиянын күнү деп белгиленип келген. Ал эми Советтер Союзу тарагандан кийин Кыргызстанда бул дата 2003 жылдан тартып календарга кызыл түс менен кирип, ата мекенди коргоочулардын күнү катары майрамдалып келүүдө. Күчтөрүнүн тарыхы 1991 жылдан башталат. Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялагандан кийин өзүнүн армиясын түзүүгө киришкен. 92 жылы 13 январда коргоо иштери боюнча Кыргызстандын мамлекеттик комитетин түзүү боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Анда чек ара тилкелерин тактоо, кайтаруу, ички жана тышкы коопсуздукту камсыздоо милдеттери сыны жагынан да, техника базасы жагынан да чабаал аскер күчтөрүнө жүктөлгөн. Жаркын 005, Жаркын 005, Мамасын 019. Бул майрам эрдиктин, каармандыктын жана чыныгы мекенчилдиктин символу. Бул күнү мекен үчүн өмүрүн кыйган, аны урпактар үчүн сактап, мурас кылып калтырган ата-бабалардын улуу эрдигине жаркын элесине арналып бир топ иш-чаралар уюштурулуп келет. Мекен сакчылары өлкө башына түшкөн түрдүү оор кырдаалда тикесинен тик туруп, анын бийиктиги жана бакубаттуулугун колдон келишинче камсыз кылган сапаты менен бийик. Мына ушундай ыйык милдетти аркалап келаткандардын бири Норузбек Кузуев. Ал азыр Көкжаңгак шаарындагы 52-870 аскер бөлүгүндө 2-атайын даярдыктагы отрядында командирдин орун басары. Жаштайынан аскер болууну самаган каарманыбыз Баткен облусунун тургуну. 2013 жылдан бери бир топ аскер бөлүктөрдү кыдырып, мекенге ак кызматын өтөп келүүдө. Баткен областында төрөгөм. Көк Таш деген айылында жаш кезимде эле самачымын, мекен коргоочу болом депчи. Ал себеби эмнеден келип чыккан? Биздин үйдүн жанында эле бир 500 метрдей алыстыкта чек ара кызматкери жайгашкан. Ошолорду көрүп, мекенге кызыгуу башталган. Жаш кезимде 9-класстан баштап. Бизде Баткенде чек арасы немелер анча чечилген эмес. Ошондуктан ушуларды чоңойсом буюрса баарын чечкенге аракет кылам деп, офицер болом деп өзүм кызыккам. Майлы суу шаарына жайгашкан аскер бөлүккө келген. Ал жактан иштеп, андан кийин Баткен Бужум айылында жайгашкан аскер бөлүгүндө иштедим. Андан кийин Алабукада аскер бөлүктө иштедим. Ал жактан Көкжаңгак Илбес кызматына келип отурам. Каарманыбыз азыркы учурда 5 баланын атасы. Азыр үй бүлөсү менен ушул эле аскер бөлүктүн жатаканасында жашап келет. Кайсы жерде, кандай шартта кызмат өтөсө да жубайы жолдошунун жумушун кубаттоо менен карайт. Биз турмуш курганыбызга 10 жыл болду. 5 баланын энесимин. 10 жылдан бери ар чайста көчүп, конуп жүрөбүз. Кудайга шүгүр. Кайсы жерде болсок дагы бизге үй берип, аскер бөлүгү дайыма камсыздап келет. Тамак ашты бул жерде кылабыз. Күйөөмдү дайыма таза акчакасын агартып жүргөн бул аял кишинин милдети деп ойлоймун. Ана кайсы жерде болсо дагы ысык суусуна карабай, кийимдерин тактап, кийимдерин дайыма таза, анан албетте иреттеп турганга аракет кыламын. Акыркы учурларда куралдуу күчтөрдүн жоокерлеринин катарында укук коргоо системасында жана улуттук коопсуздук органдарында кызмат кылып, мамлекеттин, коомдун жана Кыргызстандын ар бир жаранынын коопсуздугун сактаган кызмат адамдарына, ошол эле учурда алар кызмат өтөгөн бөлүктөрдө бир топ шарттар түзүлө баштады деп айтууга негиз бар. Ага мисал өлкөдөгү курал-жарак техникаларынын жанданышы. Мындай жандануу Көкжаңгак шаарындагы аскер бөлүгүндө да бар. Майрамдын урматына утурлай мына ушул жетишкендик жана аскердин бир күндүк жашоосу менен мектеп окуучулары да таанышып келди. Бул жерде өзү курамга биринчи жардам кандай көрсөтүлөт? Аскер кызматы согуш талаасында кандайдыр бир жаракат алса,
канды кантип токтотуу, сыныкты кантип таңуу ошол жөнүндө сабактар болуп жатат. А бул жака келсек, номер 2 окуу орду, бул жерде инженердик зыянсыздандыруу боюнча сабак өтүп жатат. Жана РХБЗ деп коет. Радиохимический биологический защита. То есть бул жерде душман уулуу заттарды колдонсо, биз кандай средстволор менен коргонобуз. Мисалы үчүн бул жерде кармап турган противогаз, ОМ противогаз бул жерде өзүнүн тактика техникалык данныйларын бүт айтып, өзү курамга жеткирилип жатат. Ал эми бул жерде 30 окуучу биздин куралдуу күчтөрүнө колдонуучу курал жарактарды үйрөнүп жатышат. Жаңы бизге келген ночной приборлор бар. Бул жерде А100, А600 жана турецкий ПМВлар бар. Ошол жөнүндө сабак өтүлүп жатат. Семетей 001, Семетей 001. Жаркын 005, Жаркын 005, Мамасын 019. Аскер бөлүккө биринчи жолу кадам таштаган балдарга жоокерлердин бардык жашоо шарты тааныштырылды. Буга чейин кыргыз армиясында мынчалык деңгээлде шарт бар деп ойлогон окуучулар болсо, аскердин бир күндүк жашоосу таасир калтырганын айтышат. Биз буга чейин мындай жерлерге келип көрбөгөн болчук. Бүгүн биз агайыбыз топтоп келгендиктен биз бүгүн келип бул жерде өзү үчүн ачык сааттар жана курал жарактар менен жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын аскерлери менен таанышуу иретинде келдик. Солдат дегенде мен атамекенге кызмат кылган жана өз мекени үчүн акыркы канына чейин барган адамды түшүнөм. Армия деген бул ар бир эркектин милдети, ал жака барып атамекенге кызмат кылыш ар бир эркектин милдети болуп келет. Ошондой эле келечекте буйруса биз дагы жашыбыз жеткенде барабыз деген ниеттерибиз бар. Мен мурда ойлочумун, Кыргыз армиясында мынчалык жетишкен деп мынчалык ойлогон эмесмин да. А бүгүн келип туруп мен ушунчалык бир Кыргыз армиясы ушунчалык бир күчтүү экенин көрдүм да. Ага мен күбө болдум да. Азыркы костюмдарды бул жакта мина, автомат көптөгөн бир нерселерди көрсөтүп атат. Автоунааларды көрсөтүп атат. Мынчалык жетишкен деп күткөн эмесмин. Бул жер Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин 52-70 аскер бөлүгүнүн китепканасы. Бул жерге аскер кызматкерлери түштөн кийин күжүрмөн сабактар болгондон кийин келип калган китептерин алып окуганга болот. Бул жерибиз кароолго даярдоо классы. Нөмөткө чыгаарда ушул жерге келип кароолдун өздүк курамы даярданышат. Окуучулар үчүн бул иш-чара патриоттук сезимди козгосо, экинчи жагынан уул балдар үчүн мекен алдындагы кызмат кылуу милдети дешет уюштуруучулар. Ар бир атуулдун бул ыйык милдети деп эсептейм. Ар бир аскерге барып ушу балдарга аскердик жашоону көрүп, аскердик кызматын өтөсө жакшы деп ойлойм. Бул аскердик кызмат өтө кийинки дагы ушу балдардын жашоосуна дагы, кийинки турмушуна дагы, кийинки ушу кийинки иштегенине дагы бул аябай жакшы таасирлерди берет. Эң негизгиси бул милдет. Ушу ар бир аскерге чакырылсу барып өзүнүн мекенге кызмат кылып, өзүнүн мекенге кызматын өтүп койсо жакшы деп ойлойм. Соңку жылдары мына ушул Кыргызстандын куралдуу күчтөрү өзүнүн аскердик кубатын чыңдап, аскердик техника, куралдарды жана кесипкөй аскер кызматкерлерин алып, коргонуу шарттарын түзө баштады. Соңку модельдеги учкучсуз аппараттар алынды. Ага катар Кыргызстандын аскери Россиядагы аскердик машыгууларга катышып, куралдуу күчтөрүнүн деңгээли жогорулап жатат. Анан калса аскерлердин маянасы да жогорулап, алар үчүн шарттар да жаралууда. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жана өкмөт тарабынан жоокерлердин жана офицерлердин социалдык жагына абдан жакшы көңүл бурула баштады акыркы жылдарда. Аскер кызматкерлеринде Жалал Абад областында
75 батальон құрылды аскер қызматкерлеріне. Андан сырткары Бишкекте кайтаруу жана күзөтүү департаментинде аскер қызматкерлеріне батарея салынып толугу менен өткөрүлүп берди. Айлык маяналары мына былтыркы 2022 жылдан баштап жокерлерден баштап жана контрактерден офицер қызматкерлери эң прапорщиктер абдан жакшы айлык маяларына 2 есе жана кошулду десем жаңылышпайм. Мекенди сүйүү аны коргоо менен гана чектелбейт. Өлкөнүн бутуна бекем турушуна салым кошуп, мамлекеттин өнүгүшү үчүн иштөөнү да талап кылат. Ал үчүн ар бир жаран жаштайынан патриоттуулукка тартылуусу зарыл. Өлкөбүздүн тарыхында каармандыктын изин калтырган аталарыбызга таазим кылабыз. Мына ошол кыргыз элинин тынчтыгы, бейпил жашоосун коргоп, аскер турмушунда кызмат өтөп жаткан жокерлерибизди бүгүнкү майрам менен куттуктап, бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз.